Ajab emez. Нормально кыл дейм. Тур өйдө, тур. Нормально сүйлө. Достор, эгерде кимде-ким кызыл Матис утуп алса, Матис подписка берип жазсын. О, нормально реклама болду, нормально. Прямо ойдо ойнотобуз. Кандайсыңар? Жакшыларбы? Жакшы. Нурмухамед, бүгүн биз дал ушул соцсеттер тууралуу сөз кылып жатабыз. Анын ичинде Instagram. Ал эми учурда Instagramда бир топ белгилүүлүккө жете алган жаштарыбыз дагы бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алардын бири дал ушул күлкүлүү видеолор менен катталуучуларды топтой алган Нурмухамед. Нурмухамед, деги эле бул видеолорду киргизүү сага кайдан келген? Идея? Айылда жүргөндө эле биринчи курста каникулда барып, анан айылда кызыктуу нерселерди тартып киргизе берсин да. Просмотр улам көбөйүп, ошондон кызыгып кеткем. Бишекке келип, бишектен дагы балдар менен иштешип, ошону тартып. Жакшы экен. Негизи эле видеону жалгыз тартпай чыгарсың, мынакей досторуң жардамга келет. Алейкум ассалам. Чо, товар Алып келдиңби? Да, Канат, деги эле ушул видео тартууда кандай кыйынчылыктар болочу, кызыктуучулар? Кыйынчылык учурлар көп болот, кызыктуу учурлар да көп болот. 1 мүнөттүк видеону мисалы 2-3 саат тартып атып бурушуп кетебиз, ар кандай кызыктуу учурлар болот. Жакшы экен. Нурмухамеддин учурда Instagram баракчасында 45 миңге жакын катталуучусу бар. Ал бөлүшкөн видеолорду кеминде 100 миңге чейин көрүүчү көрсө, 500дөй интернет колдонуучулар пикир калтырып турушат. Абдурат, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиңиз. Чоң рахмат. Бүгүн биз дал ушул Instagramга өзгөчө видеолор менен бөлүшүп келген жаштар тууралуу сөз кылып жатканбыз. Анан сизди дагы ошол ырдап, киргизип калган видеолоруңузду көрөбүз. Деги эле эмне үчүн талантыңызды Instagram аркылуу бөлүшөйүн деп чечтиңиз? Себеп дегенде азыркы тапта интернет тармактар аябай өнүккөн мезгил. Дал ушул Instagramда анан көпчүлүк жаштар Instagram менен алектенип, ошол жактан маалыматтарды алат, ырларды угат. Мен дагы көбүнчө Instagramда убактымды көбүрөөк өткөрөм. Ошондуктан өзүмдүн хоббим болгон ырымды ырдап киргизип турам. Ошол топ жылдыздардын арасында бар менин жалгыз жылдызымда махаббатым кош махаббат дүбөлөккө нурун чачып жаркыраган махаббатым кош махаббат дүбөлөккө нурун чачып жаркыраган. Неге чалдым, неге сени эстедим, кыйын болду жүрөгүмдөн кетмегиң, эми сага чалбайм жазбайм деп коюп. Эркижан. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жогоруда өзүңүздөр көргөн дал ушул өзгөчө үндүн ээси Тилек жанында турган кези, Тилек, айтсаңыз, деги эле сиз жүзүңүз эмес, үнүңүз менен көпчүлүккө таанымал болуп калдыңыз. Бул сизге ыңгайлуу элеби? Ооба, ыңгайлуу. Бул тармакты кантип тандап алдыңыз? Instagramга ошол үнүңүз менен ыр окуп киргизесиз, деги эле бул идея кайдан келген сизге? Идея негизи 2 жыл мурун келген. Өзүм радио тармагында иштегендиктен өзүмдүн кесиптештеримди көрүп, алар видео жасаарда мурун кандайдыр бир сүрөттү коюп коюп жасаса, мен башкача кылайын. Бул идеяны башкача кылып чыгарайын. Индивид болоюн деп бир кинолордун кезилген отрезактарын алып, өзүмдүн үнүмдү, өзүмдүн тандалган музыканы коюп. Сүйдүм сени, бирок сага жетпедим. Сүймөк турсун, тебеледиң тепседиң. Сени сүйгөн табышмактуу сезимге сениби деп, сөөмөй кезеп кектедим. Үнүңүздү көрүп, аябай жакшы көрүп, анан жаныңызга келгенде ошол үндүн ээси сизби деп таң калгандар болгонбу? Таң калгандар болгон. Мен сени ойлогом, бир 30 жаштагы, 40 жаштагы киши болсо керек депчи. Көз отун жагып, жандырган жүрөк үмүтүн. Гүлүшүң сүйөм, токтобой жаркып гүлүшүң. Кызыгы кеткен жашоомо бир аз да болсо көрүп кошуп.
күз болуп келип кыш болуп кеткен күмүшү. Ушундай. Чоң рахмат, мынакей өзгөчө үн менен окулган чыгарма кандай да болсо көрктүү болот экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул менен эмнени айткыбыз келди? Эгерде сиз өнөрлүү болсоңуз, аны жашыруунун кажети жок. Ар бир адам бул уникалдуу деп коет. Андыктан сиздер өнөрүңүздөр болсо, дал ушундай соц тармак аркылуу дагы белгилүү болсоңуздар болот экен. Мира Абдулдаева, Улан Сатыкулов, New TV таң маанай берүүсү үчүн. Күндөрүмө окшобой. Көздө жашым коюлуп эч токтобой. Ашык болгон жүрөгүмө боор оруп, сезимимди сезип койчу кордобой.